2018 жылы сентябрь айының башында касиеттүү Ысык көлдүн жээгинде 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болуп өттү. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков эстафетаны Түркияга өткөрдү. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну 3 ирет катары көчмөн маданияттын ордосу болгон Кыргыз жеринде касиеттүү Ысык көлдүн жээгинде өтүп жатат. Эми дүйнөлүк оюндардын кезеги буюрса Türkiye Respublikası'na ötkörlü берилет. Estafetаны алып жаткан Türkiye Respublikası'nın prezidenti урматтуу Erdogan Мырзанын кийинки көчмөндөр оюндарын ийгиликтүү өткөрүп алуусуна тилектешмин. Көчмөндөр оюндары күчтүү гана сынагы менен чектелбестен кайталангыс маданияттардын, салттардын маанисин өнүктүрөт. Көчмөндөргө таандык салттуу спорттук мелдештер жана маданий иш-чаралар жер шаарынын төрт бурчуна келген адамдарды жакындатып, бирге жашоонун идеяларын даңазалайт. Кыргызстандын темилгеси менен 3 жолу өткөрүлгөн көчмөндөр оюндары дүйнөлүк коомчулуктун кызыгуусун арттыра алдыбы? BBC сапарында ушул суроолорго жооп издейбиз. Бул шотландиялык балвандар. Алар өздөрүн толуктарбыз деп эсептейт. Кыргызстандагы Британ элчилиги аларды өз өнөрүн көрсөтүүгө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырып келген. Элчи мырза, 3-чү эл аралык көчмөндөр оюндарында сизге кайрадан жолукканыма абдан куштармын. Сиздер атайын кыргыз бозийин тигип отурасыздар. Ушул кыргыз бозийинде Британ элчилиги эмнесин тартуулап жатат? Тилекке каршы биринчи жана экинчи көчмөндөр оюндарына катыша албай калдык. Бириккен Королдук Кыргызстандын шериги болгондуктан бул эң сонун окуя учурунда ага колдоо көрсөтүп турушу керек. Биз муну 2 жол менен ишке ашырдык. Биринчиден сиз айтып жаткан боз үйдү тигип, элди Британ элчилигинин Кыргыз Республикасында жүргүзгөн иши менен тааныштырдык. Андан сырткары Шотландиянын 19-чу аскер бөлүгүнүн үйлөмө аспап жана добулбас черткен музыканттарын, шотландиялык тоолуктардын оюндарын көрсөткөн атлеттерди алып келдик. Көчмөндөр оюндарына Британиянын өкүлдөрү катары Лордтор палатасынан баронесса Вивиан Стерн айымды жана анын жолдошу Лондон университетинин эмгек сиңирген профессору Эндрю Койлду чакырдык. Албетте, мындан да көбүрөөк салым кошкубуз келди. Бирок колдон келишинче аракет кылып, Британия эми көчмөндөр оюндарынын картасына кирип калды. Ал арада шотландиялыктар бош убактысын Ысык көлдүн жээгинде көңүлдүү өткөрүп жатты. Алып көрүнгөнү менен бул балбандар тамашакөй жигиттер экен. Саламатсыңарбы? Менин атым Нил Эллиот. Мен алыскы Шотландиядан келдим. Кыргызстанга биринчи ирет келишим. Табиаты ушунчалык кооз жер экен, көлдүн жээги андан бетер ажайып. Биз оюндардын ачылыш каадасына катышып, андан кийин шотландиялык тоолуктардын оюнун көргөздүк. Шотландиялык тоолуктардын оюну менен көчмөндөр оюндарынын эмне жалпылыгы бар? Көчмөндөр оюндары дегенде салтка айланган спорттук оюндарды билебиз. Шотландиялык тоолуктардын салттуу спорттук оюндары да ошол категорияга кирет. Алардын 600-800 жылдык тарыхы бар. Андыктан ал оюндар менен тааныштыруу биз үчүн маанилүү. Шотландиядагы тоолуу эмеспи? Ооба, жаратылышыбыз да окшошуп кетет экен. Айрыкча Бишкектен келаткандагы жолдун тегереги Шотландиянын кооздугун элестетти. Тоолуктардын оюну деген эмне? Бизге мүнөздөп бериңизчи.
Тоолуктардын оюну спорттук күч сынашуу таймаш адатта жай айларында өткөрүлөт. Анда ядро ыргытуу, рим тобун ыргытуу, дарыянын түбүнөн таш ыргытуу сындуу кара күчтү талап кылган таймаштар жүрөт. Чынжырга байланган темир топту ыргытууга өзгөчө жөндөм, күч керек. Башыңан өйдө 2 рет чимирилтип туруп алыска ыргытасың. Дагы бир таймаш салмагы оор балка чабуу. Дагы бирөөсү 25 килограмм ташты 2 кабат автобустай бийик өткөлдөн ашыра ыргытуу. Дагы бир эскиден келаткан оюн устун ыргытуу. Анын да салмагы оор. 50 килограммдан 100 килограммга чейин болот. Узундугу 6-7 метр. Ошол карагай устунду кучактап алып чуркап, марага жеткенде бутага ыргытуу керек. Which we spin round twice and throw it for distance. If a Kyrgyz nomad will compete on Эгерде кыргыздар менен шотландтар таш ыргытуу, устун ыргытууда таймашып калса, ким утмак? Who do you think will win? Me. Албетте мен утмакмын. Себеби мен кичинемден көп тамак жеп, 30 жылдан бери күнүгө машыгып келгем. Биздин оюндар тынбай машыгууну талап кылат. Жер жүзүндөгү баардык таймаштарга катыштым. From all over the world that are very, very good. So to get good, you need to train and get big muscles. And I'm so intrigued with this. Шотландтардын юбка кийип оюнга чыкканы таң калтырат. Юбканын алдында ич кийим кийилеби? Well, traditionally, no. But Highland Games. Eski zamanda жалаңкат алдына эч нерсе кийбей чыгышчу. Бирок тоолуктардын оюндарына жалаңкат юбкачан чыкпай калганбыз. Шорт кийинебиз ичинен. Тоолуктардын оюну салттуу оюн болгондуктан эски салтка ылайык килт, узун байпак кийебиз. And so you can't turn up at the games and just wear shorts and t-shirt. You have to wear kilt. As we would say, kilt and hose, which are your socks. So that's just the way it has to be. Thank you very much, Neil. No problem. It's been an absolute honor. Thank you. Жакшы тамаша болду. Эми Элчи мырза менен баарлашууну улантайын. Өткөн көчмөндөр оюндарында сиз экөө сүйлөшкөндө сурадым эле, сиз ат чаптырасызбы же комуз черталасызбы дегенде, ушул экөөнүн бирин үйрөнүп көрөнчү деп айткансыз. Ушул жагдай өзгөрдүбү? Аттиң, ат тукмуш чаптырып калдым деп айткым келер эле, бирок андай болгон жок. Шотландиядан келген баатыр жигиттер менен абдан кенен баарлашты. Алар таш түрткөнүн айтып берип атышат. Ошолордун оюну бияка эмне себептен сиз көчмөндөр оюндарына коштуруш керек деп ойлодуңуз? When I was trying to think what the right appropriate representation from the UK was. Британияны оюндарга кайсы өңүттөн катыштырсак деп ойлондук. Көчмөндөр оюндарында илгертеден бери кишинин жөндөмү, күчү сыналат эмеспи? Шотландияда дагы 7-8 кылымдан бери тоолуктардын оюндары өткөрүлүп келген. Кыргызстанда да, Шотландияда дагы эл урууларга бөлүнөт. Ушул окшоштуктардан улам. Биз шотландиялык балбандарды жана үйлүмү аспап өнөрпоздорун жана шотландиялык баронесса менен профессорду чакырып келдик. So it seemed like the right thing to do. Элчи мырза, мына өткөн көчмөндөр оюндары менен азыркы көчмөндөр оюндарынын ортосунда Кыргызстан сиздин пикириңизде кандай өзгөрдү? Well, I think you can see a lot of development in many. Көптөгөн тармактар өнүккөнүн көрсө болот. Жөнөкөй мисалды алсак, 2 жыл мурун эсиңизде болсо керек. Көл тарапка өтүү абдан кыйын эмес беле. Чолпон ата жолу курулуп бүтө элек болчу. Эми дээрлик бүтөйүн деп калыптыр. Кырчын жайлоосуна келчү жолда татаал болчу. Эми келген кеткен 2 тарапка тең жол салыныптыр. Жалпы өлкө боюнча да жылыш болду. Саясий өңүттү алсак, былтыр элдин тандоосу ишке ашып, эркин калыш шайлоо болуп өтүп, кеңири чөлкөмдө Кыргызстандын демократиялык өлкө катары аброю бекемделди. Биздин элчилик дагы мамилебизди кеңейтүү, тереңдетүү жаатында бир топ иш жасадык. Өткөн жылы бир катар спорттук, маданий, саясий иш-чараларды өткөрүп, эки өлкөнүн дипломатиялык алакасынын 25 жылдыгын белгиледик. Элчи мырза, эми көчмөндөр оюндарын түрктөргө өткөрүп берип атпайбы кыргыздар? Ичиңиз ачышкан жер жокпу? Эмки көчмөндөр оюндары Туркияда, андан кийинкиси кайсы өлкөдө болбосун ага катышууга Британияга эми эч нерсе тоскоол болбойт. Мурунку 2 оюнду, бул жолку оюндарды уюштурган Кыргызстандын эбегейсиз эмгегин баары көрүп турат. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын келечекте дагы деле өткөрөт деген үмүттөмүн. Ошондо мен өзүм ал кезде элчи болбосом да, көчмөндөр оюндарына дагы келем го деген кыялым бар.
Мүмкін ошонда ат чабышка түшүп же көкбөрөгө түшүп же комуз чертип каларсыз. Аябай аракеттенем. Okay. Mr. Ambassador, thank you very much. Көчмөндөр оюндарынын эл аралык мүнөзү өзгөчө кырчында байкалды. Оюндарга катышып жаткан көптөгөн өлкөлөр бул жерде боз үйлөрүн тигип, өз өнөрүн көрсөтүп жатты. Менин атым Анастасия, Орусиянын Омск шаарынан келдим. Бизди жакын тааныштарыбыз көчмөндөр оюндарына чакырган болчу. Биз тарыхты көрсөтүү максаты менен келдик. Тагыраак айтканда, зоот шаймандарды тагынып, кылыч менен чабышып, байыркы жоокердик оюндарды көрсөтүп беребиз. Бул курал-жарак шаймандар оюндун өзү Россиядан тараганбы? Жок, ар кимдики ар кандай. Мисалы монголиялык, орусиялык жоокердик шаймандар бар. А меники европалык комплект. А скажите, пожалуйста, вот эмне үчүн буларды көчмөндөр оюндарына алып келип көрсөтөйүн деп чечтиңиздер? Уюштуруучулар биз көрсөтө турган оюндар кызыктуу болот деп айтты. Ошондуктан бизди чакырышыптыр. Анын үстүнө биз сыяктуу элдердин ушундай зоот шаймандары бар деп дүйнөгө даңазалоо жакшы көрүнүш. Понятно. Сиз Кыргызстанга биринчи жолу келдиңизби? Ооба, алгачкы жолу келдим. Бул жер мага абдан жакты. Тоолор, жайлоолорду көрө элек болчумун. Бул жакка келип менин балалык кыялым орундалды. Азырынча көп жерди кыдыра элекпиз. Бирок абдан кызыктуу болот деп ойлоп жатам. Сиздер көрсөтө турган оюндар жөнүндө айтып берсеңиз, эрежелери кандай? Там есть какие-то правила особые? Кылыч менен чабышууда спорттук эрежелер сакталат. Корголгон, тосулган жерлерге гана соккуруу керек. Мисалы моюнга, тизенин ичине жана киндиктин ылдый жагына урганга болбойт. Мен мондай байыркы рыцарь батырларынын кийимдерин биринчи жолу ушундай жакындан көрүп атам. Ошолорду түшүндүрүп берип, айтып берип койсоңуз. Бул мээлей, мындай шаймандын баары эле оор болот. Башында аны көтөрүп жүрүү кыйын. Чопкут негизи оор келет. Ар бири 3-4 килодон болуп отуруп, жалпысынан 30 килонун тегерегинде. Аптасына 2 жолу машыккандан кийин ага көнүп каласың. А вот вы сами легко встать можете? Мунун баарын кийип, тагын алгандан кийин оңойло басып жүрө аласызбы? В принципе, более-менее свободно двигаем. Зоот шаймандарды тагынып алып, эркин эле басып жүрсө, же чуркаса болот. Албетте кыйын. Понятно. Оор экен, бир топ салмактуу экен. Бул баатыр кыздар окшойт. Ушундай салмактуу кылычты кармап алып, мондай жалаң темирлердин баарын кийип алып. Бул кылычтын өзү эле бир топ экен. Мен колуман түшүп кете жаздады. Көчмөндөр оюндары тек гана күч сынашуу жөнүндө эмес. Мына бүгүн Кырчын жайлоосунда республиканын бардык облус райондорунан кол өнөрчүлөр чогулуп келип, кылымдар бою сактап келген өнөрүн көрсөтүүдө. Булакеев Мирбек, 7 район Жеңиш айылынан Ысык Көл областынын атынан чыгып атабыз. Ата-бабадан калган өнөр, илгеркилер жалаң жанына салып жүрүп, ушуларды алыс жолго кетип баратканда бирдеме болсо өзүлөрү жасап алып жүрчү. Ошолорду көтөрүп чыгып атат өкмөттүн деңгээлинде. Жакшы камчы кандай болуш керек? Жакшы камчы эми багы бүт размерлери бар. Ошолорду чыгарыш керек. Көк жакшы болуш керек. Мулар майда болуш керек. Өрүмү майда болуш керек. Өрүмү майда болуш керек. Кайыштын сапаты кандай болуш керек? Кайыштын сапаты ал көккө жараша болот. Көктү жакшы жасаса жакшы болот. Мен дагы Англияда өз колум менен кайыштан буюм жасайм. Кыргыздардын кайыш менен иштегенин кызыгып карап турдум. Ыкмабыз окшош болгону менен кыргыздар эң жөнөкөй иш куралдарын колдонот экен. Континенттин эки башка жагында турса да, усталар окшош болот экенбиз. Сиздер дагы көчмөндөрдөн тарагансыздарбы? Балким, менин ДНКмды текшерип көрбөйсүзбү? Канымда бар болуш керек. Мына камчы жасап атышат, ий кийирип, чиге жүн өрүп, эмне критерий боюнча бааланат ушул жумуштар? Бул жерде көчмөн маданиятынын усталарынын тез жасоосу, сапаттуу жасоосу, кайсы буюмдан алып жасоосу, анан кыргыз көчмөндөрүнүн тарыхый үрп адатына жооп береби, бербейби? Ушул маселе боюнча аныктамаларды бергенбиз. Дүйнөнүн ар бурчунан келген миңдеген туристтер Кырчында көчмөн маданиятына суктанды. Венгриялыктардын боз үйүнүн жанында эл өзгөчө көп болду. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Менин атым Салу Йоджав. Венгриянын Туран коомунун өкүлү болом.
Делегацияңарда канча киши бар? 32 киши. Сиздер ушул Кыргызстанга келгенде өзүңүздөрдүн байыркы кездеги көчмөн тамырыңыздарды сезип атасыздарбы? Албетте, биздин жүрөк Кыргызстандагы жана башка түрк мамлекеттериндеги көчмөн бир туугандарыбыз менен бирге согот. Биздин жүрөгүбүз бир кагып атат деп атасыз, ошол кандай сезимдер? Бир туугандарымды сүйүү сезими. Албетте, байыркы тамырыбызды сезип турабыз. Себеби венгриялыктар ушул чөлкөмдөн тарап батышка чейин жеткен. Азыркы Венгрияда байыркы мүнөзүңүздөрдөн эмне сакталып калды? Венгриядагы туран коомунун ар бир мүчөсү 5-10 кылымдардагы гундар байыркы венгрлердин салттарын, жөрөлгөлөрүн, кийимдерин калыбына келтирип, ошол кездеги баалуулуктарды сактап жашоого аракет кылат. Бир тууган өлкөлөрдүн жарандарын ага, ини, эже, сиңди катары карап, курултай өткөрүп турабыз. Бул көчмөндөр оюндарына биздин байыркы бир туугандар венгрлер эмне көрсөткөнү келишти? Венгрияда кастарлаган жаатуу жана ат үстүндө жаатуу өнөрүн көрсөтөбүз. Жеңебиз деген үмүттөбүз. Ошондой эле эреңишке жана күрөшкө да түшөбүз. Ал эми ошол Венгриянын өзүндө азыр 21-кылымда көчмөндөр оюндары өтүп турабы? Ар 2 жыл сайын курултай өткөрүп турабыз. Аны Европанын көчмөндөр оюндары десек болот. Андан сырткары Араптада машыгып чакан мелдештерди байма-бай өткөрүп турабыз. Курултайлардын аралыгында ата-бабаларды урматтап эскерген салтыбыз бар. Арча түтөтөсүңөрбү? Бизде арча өспөйт, биз чоң от жагабыз. Бул жерде рахат алып атасыңарбы? Албетте, абдан көңүлдүү жүрүп, кыргыз бир туугандарыбыздын меймандостугуна куштар болдук. Кызыгы, байыркы көчмөндөрдөн тараган венгриялыктар теңирчиликтин баалуулуктарын карманууга умтулат экен. Сизди бизге Венгриянын шаманы деп айтып беришти. Андан биз кызыгып суроо кылып атабыз. Венгрияда 21-кылымда шаман эмне иш кылып жүрөт деп. Азыр элет жерлеринде эл байыркы ишенимдин даанышман илимин кайра калыбына келтирүүдө. Акыркы 50 жылда Венгрия эркин өлкө болгондон бери көптөгөн китептер басылды. Биз байыркы руханий баалуулуктар боюнча маалымат чогултуп, Венгрияда аларды жандандырууга умтулабыз. Байыркы теңирге болгон ишеним табиятка жакын болгондуктан бул маанилүү нерсе. Себеби ал өткөндү урматтоо эле эмес, бул нерсе келечекке да тийиштүү. Азыр көптөгөн жаштар байыркы Венгриянын руханий салттарына кызыгат. Бизде азыр коом түзүлгөн, көптөгөн жөнөлгөлөрдү жасап, чогулуштарды уюштурабыз. Биз байыркы заманда теңирчиликти тутунган улуттарды издеп таанышып турабыз. Окшоштуктарды таап, изденип жатабыз. Бул сиздин кийимиңиздеги детальдарды түшүндүрүп бересизби? Алар эмне үчүн керек? Бул чапан 10-кылымдагы мажар салтына тиешелүү жибектен тигилген. Бул кичинекей булгары баштыкка от тамызган чакмакты салып жүрөбүз. Бул тамак аш, суу ичкенге керектелүүчү идиш. Көчмөндөрдүн жашоосунда булар абдан керек нерселер. Бул болсо дары-дармек чөптөр үчүн. Бул добулбас. Аны чертип, дем салып, кишини айыктырган жөрөлгөдө колдонобуз. Бул карышкырдын тиштери. Жараткандан келчү аяндардын белгиси. Бул көк асман, көкө теңирдин символу. Үйүмдө дагы көптөгөн буюмдар бар. Баарын алып келе албадым. Биздин топто көптөгөн кишилер теңирчилик ишенимине жакын. Кырчында өз улутунун маданиятын, өнөрүн көрсөтүп жаткан өлкөлөрдүн өнөрпоздорунун ичинен Өзбекстандык чакан топ көптөрдүн эсинде калса керек. Алар менен кесиптешим Айбек Абдылдаев таанышып келди. Өзбекстандын Анжиян аймагынан келген бул топ өзбек элинин байыртан келаткан арканда басуу өнөрүнүн улантуучулары. Арканда басуу өнөрү Өзбекстанда кеңири жайылган. Бул түр оюн зоокторго абдан жакшы шарт түзүлүп берилген. Ушундай кенен майдандар көп жерде жасалган. Бул өнөрдү аркалаганыбызга ыраазыбыз, өзүбүзгө жагат. Бул өнөргө наристе кезинен тарта эле тарбиялап башташат. Топтун эң кичүүсү 5 жаштагы Мухаммед Али,
3 жашынан тарта машыгууга келген. Азыр болсо кадыресе топтун таанымал өнөрпөзүнө айланган. Неме өнөрпөз? Дар ойнайм. Дардын үстүндө ойноп атасың, коркпойсуңбу? Канча болду дардын үстүндө жүргөнүң? 2 жыл болду. Бул топ өзбек элине мүнөздүү шайырлыгы менен Керней сунайын тартып баштаганда эле уккандын баары тегерек четтен чогулду. Я впервые вижу этот номер, очень понравилось. Мындайды мен биринчи жолу көрүп жатам. Абдан жакты. Жаш спортчу жигиттер абдан мыкты экен. Кыймыл аракетин карап, жакшы баа берсе болот. Көчмөндөр оюндары чынында эле дүйнө элдерине таркаганы калды окшойт. Анын бир мисалы улак тартышкан ковбойлор. Ковбойлор көк бөрүгө түшөрү вестерн тарткан кинорежиссерлордун дагы оюна келбесе керек. Куд эле кыргыздардай болуп, алар тайгазанга улак менен кошо түшүп кеткенди да үйрөндү. Эми көчмөндөр оюндарынын шарапаты менен алыска Америкада ковбойлор улак тартышмай болду. Эмне себептен сиз ушул кыргыз көк бөрү оюнуна кызыгып калдыңыз? Биз Вайоминг ковбой менен Кыргызстандын ортосундагы маданий алмашуу программасына катышканбыз. Кыргызстанга келип фестивалга катышып, родео оюнун көрсөткөнбүз. Келгенде көк бөрү оюнун көрдүк. Бизге абдан жакты. Ошондон кийин көк бөрүнү өзүбүз дагы ойноп калдык. Америкалык ковбойлор көк бөрүгө кантип катыша алат? Биз көк бөрүнү өзүбүздүн айлыбызда ойноп турдук. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги бизди 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырды. Биз келгенден кийин гана көп эрежелерин билдик. Биз жаңыдан үйрөнүп жатабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына келип алып, ушул жерден үйрөнүп аткан турбайсыздарбы? Ооба, эрежелерди бул жерден үйрөнүп жатабыз. Биздин мыкты машыктыруучубуз бар. Беттешке чыгаардын алдында 2 күн машыктык. Сиз экөөсү сүйлөшөр алдында бир америкалык ковбой улакты алып туруп, ошону ыргытам деп өзү кошо тайгазанга кирип кетти го. Ал ким? Анын аты Влад Хауэлл. Ал АКШда родео боюнча чемпион. Бизондорду багат. Влад көк бөрүнү жаңыдан үйрөнүп жатат. Бирок ага карабастан улакты тайгазанга таштады. Анан ал бир упай жасабадыбы? Ал 2-ни таштады. Мыкты чеберчилигин көрсөтүп барып, улакты тайгазанга таштады. Влад жаңыдан үйрөнүп жатпайбы? Ал келечекте мыкты оюнчу болот. Көк бөрү оюнун Америкада ковбойлорду ойнотуп жайылтайын деп көздөп атасызбы? Ооба, сөзсүз. Кыргыз көк бөрү командасы жана Кыргызстандын көк бөрү федерациясы бизге жардамын сунушташты. АКШда жаңыдан көк бөрү федерациясын түздүк. Биз оюндун эрежелерин үйрөнүп, мыкты команда болууну көздөйбүз. Бизге бул оюн абдан жакты жана анын маанисин дагы аңдап турабыз. Мен дагы ковбойлорго окшошуп шапка кийип алдым. Сиз экөөсү ковбой болуп сүрөткө түшпөбөйлү? Америкалык көк бөрүчүлөрдүн катарында мугалим, чыгыш күрөшү боюнча адис жана кесипкөй ковбойлор бар. Алар эмне себептен көк бөрүгө кызыктуу болду экен? Менин атым Брэндон Брайант. Мен Кошмо Штаттарында, Вайоминг штатында туулуп өскөм. Кесипкөй ковбойлор азыркы күндө барбы же ковбой деген эмне өзү? Ооба, командабызда бир нече кесипкөй ковбойлор бар. Бул жерде отурган Джей дагы кесиби ковбой. Калгандарыбыз ат минип чоңойгонбуз. Ошол үчүн бизди дагы тандап алышты. Америкадагы аттарыбыз кыргыз аттарынан айырмалуу. Сиз ковбой болгондон башка, эми көк бөрү ойногондон башка турмушта эмне иш кылып жүрөсүз? Мен соңку 6 жылдан бери Кытайда жашап, мугалим болуп иштейм. Эмне себептен көк бөрүгө кызыгып калдыңыздар? Эмне себептен көк бөрү? Багыбызга жараша бизди көк бөрү ойнойсуңар деп АКШ командасына тандап алышты. Бул оюн деле эмес, кыргыз элин жана маданиятын сүйүп калдык. Көк бөрү жакты бизге. Көк бөрүчү күчтүү жана ат жандуу болушу керек тура. Каныбызда болсо керек. Вайомингде чоңойгон шартыбызга, алган тарбиябызга төп келип турат. Көк бөрү жөнүндө кайдан уктуңар? Көк бөрүн алгач 2016 жылы 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көрдүк. Ошол оюндарга келерибизге 2 апта калганда көк бөрүнү YouTube'дан көрүп, ушул оюнду бизде ойносок деп тамшангам. Америкада эми көк бөрү оюну эл арасында популярдуу болуп жайылып кетиши ыктымалбы?
эгерде өзгө ормандарды ат оюндарына, балким поло же родеого кызыккан кишилерди, спонсорлорду тарта алсак, көкбөрү жайылышы ыктымал. Эми кесипкөй ковбой деген жигит менен сүйлөшүп көрөлү. Мен ойлогомун, кесипкөй ковбойлор деген болбойт, бул кыргыздардай болуп эле жөн эле атка минип жүргөн кишилер деп. Менин атым Джей Геван. Мен Вайомингде туулуп өскөм. Ранчо ээлеринин 5-муун олом. Кесипкөй ковбой деген эмне? Ал эмне кылат? Кесипкөй ковбой деп родео мелдешине катышкандарды айтабыз. Мен дагы родеого катышып турам. Калган убактымда ранчодо уйбагам. Родеодо жүрүп, көкбөрүгө кандайча түшүп калдыңыз? Родеодон көкбөрүгө өткөн мага оңой эле болду. Бир гана жери кыргыз ээр токумуна көнө албай жатам. Биздин ээр токумдан катуураак экен. Биздики ыңгайлуураак. Уйду арканга байлап алып сүйрөтүп кетебиз. 5-муун ранчонун ээлеринин уулумун деп айтып атасыз. Ошондо көп эле малды жерден өйдө алып сүйрөп жүрсөңүздөр керек. Ал эми көкбөрүдө жерден улакты тартып алуу сизге оңой болдубу же кыйын болдубу? Мага абдан оор болду. Себеби биз малды жерден аркандап алып сүйрөйбүз. Көкбөрүдө болсо эңкейип жерден көтөрүш керек экен. Жок дегенде бир жолу тайгазанга таштай алдыңызбы, упай алдыңызбы? Тайгазанга бир да жолу таштай алган жокмун. Бирок улакты бир жолу башкалардан тартып алып, тайгазанга ыргыткан кишиге бердим. Эми мындан ары көкбөрүнү ойноп жүрөм деп ойлоп атасызбы? Ооба, мекениме кайтып барып, көбүрөөк кишилерди кызыктырып, ойноп турам го дейм. Мыкты оюн экен. Өзүңүздү тааныштырып кетпейсизби? Менин атым Николас Велик. Мен Вайомингден болом, бирок азыр Калифорнияда турам. Сиз турмушта ковбойчулуктан башка дагы эмне кыласыз? Мен учурда эс алууга чыккан, мурун чыгыш күрөштөрү боюнча дагы адис болгонмун. Сиз бул жерге көкбөрү ойноп да келип, кыргыз күрөшүнө да түшүп көрдүңүзбү? Ооба, эриңизге түштүм. Ат үстүндө отуруп эңишкен биринчи америкалык болдум. Сиз анда көкбөрү эле ойнобостон эриңишке да түшүп көргөн турбайсызбы? Ал сиз үчүн канчалык оор болду? Эриңишти бир көргөндө эле жагып калып мелдешке түштүм. Дагы тайма шаарыма 100% ишенип турам. Ушунчалык мага жакты. Ошол эриңишке түшкөндө жеңе алдыңызбы? Жок, утпадым. Атаандашым билектен кармап туруп алды. 6 мүнөттөй тартыштым, анан ал мени ээрден сүйрөп жүрдү. Эптүү экен. Бирок сиз аябай эле күчтүү экенсиз. Анан эриңишке катышыш үчүн эмне керек экен сиздин оюңузча? Ыкмасын билиш керек экен. Анын үстүнө мен мурун бир да жолу ат үстүндө отуруп тартышып көргөн эмесмин. Билектен алышканда эле ал атын кайда жылдырып, кандай кыймылдаш керек экенин дароо билди. Мен болсо дегенде каршылашым жана анын аты менен алышпастан өзүмдүн атыма көнө албай жаттым. Демек эриңиш бул күч эле эмес, кишинин эптүүлүгү дагы турбайбы? Эптүү болуп атыңды сезип, анан аны туура жылдырып турушуң керек экен. Америкада эми көкбөрү оюну эл арасында популярдуу болуп жайылып кетиши ыктымалбы? Менимче көкбөрү Америкада абдан популярдуу болушу ыктымал. Аны ойнош үчүн эптүү, күчтүү болуш керек. Америкада андайлар көп. Ким билет, балки режиссерлор заманбап ковбойлор жөнүндө кино тартса, ал кыргыздар менен ковбойлордун көкбөрүдө улак тартышканы тууралуу болуп жүрбөсүн. Кыргыз эли Бапестеп 3 жол өткөргөн көчмөндөр оюндары башка өлкөгө сапар алды. Ак жол сага көчмөндөр оюндары.